чыныгы аялдар азайып кетти. Эркексинби, эркекмин дейт го. Ошол сыяктуу эле чыныгы аялды табыш өтө кыйын болуп калды бүгүн. Эркек сыяктуу аял дейт го. Ошол аялдардын табыш өтө кыйын. Мисалы эркек аял маселесинде жөнөкөй эле тактика менен айта турган болсок, эркек киши мисалы айтат аял кишиге: "Сенин бардык нерсең менин мойнумда. Кийим кечегиң, тамак ашың, маселең, дары дармегиң, кыскасы бардыгы менин мойнумда. Сени коргойм, колдойм. Бардык нерсе менин мойнумда" деп айтат да. Бирок ушул нерсеге даяр, ушул нерсеге көнгөн, ушул нерсеге макул жөн эле тилде эмес, жан дүйнөсү менен, физический жактан, руханий жактан даяр аялды табыш өтө кыйын да. Монетанын экинчи жагы дагы бар. Тыйынын экинчи жагы ушундай айта турган эркекти дагы табыш кыйын болуп калды да азыркы учурда. Бар жоктон коргойм, бар жокту кылам. Сен мендиксиң, мен сендикмин деген эркекти дагы табыш кыйын болуп калды. Өкүнүчтүүсү ушунда. Мисалы жөнөкөй эле мисалдан мекендешим. Жаш бала, балаңыз да ал, балаңыз абичпесе этет бардык нерсе менен. И мектепке бар десеңиз, ал каалабасы дагы барат. Неге? Сиз атасысыз анын. Ал сизге баш берет, баш ийет. Туурабы? Ал сиздин балаңыз. Кышында -50 градуста мороженое жейм дей берет жаш бала. Бирок сиз не кыласыз? Мороженое алып бербейсиз, тоңуп өлүп каласың дейсиз да. Бала каалап турат, бирок бербейсиз да. Айтайын дегеним эмне? Ушул жаш бала сыяктуу аялды дагы маселесин айтып коеюн. Аял киши сизге тийдиби? Сиз бардык жоктон обеспечить этесиз да. Кийим кечеден баштап тамак аш бүт бардыгын бересиз. Бирок ошондо дагы сизге баш бербей, өзүм билем, өтөгүмдү төргөйлөм деп интернетке жылаңач чыгып кетип атса, өзү билгенин койбой атса, анын аялдык сыпаты каякта калат? Ал аялбы чындап? Сиз бар жокту бере албаган тагдырда дагы ал сиздин аялыңыз го. Бул темада ойлонобуз.